по Бишкеку у нас 160 ИВЛС. И считайте, в каждой больнице есть у нас хирургические есть, в каждой инфекционной больнице тоже вот такие палаты интенсивной терапии есть. Поэтому если у нас сегодня вот каждый 7 объединенных больниц, так, каждый это минимум для инфекционных больных это 2 ИВЛ стоит. Это у него отрицательный. Вот результат. Из-за того, что 4 дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат родной, умер. До сих пор мы в машине находимся. Никто не приезжает, никто не смотрит. Шеф алып айтат, бир да больница. Алып айтат, мени жардам бергиле. Пандемия боюнча улуттук деңгээлдеги комиссия түзүлүшү шарт жана кечиктирилгис иш-чара. Буга байланыштуу кыргыз бийлигинин бардык бутактары жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Кадырлуу калай жотум, азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күрөш болууда. Бул күрөштүн ийгилиги элдин биримдигинен көз каранды, ынтымак, тилектештик менен ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти бийик сезсек, бул балени жеңебиз. Инкубационный период 27 күн болсо, ал кече күнү жуктуруп алган болсо, ал типровизор жөн эле биз көз боймочулук болуп атпайбы анда. Эмне себептен өкмөттүн тийиштүү же өзү премьер-министр же тийиштүү вице-премьер бүгүнкү күнгө чейин расмий бир билдирүү жасабайт ушул боюнча? Тесты достаточное количество для обеспечения всех тех людей, которые нуждаются в этом исследовании. Достаточное количество, поэтому здесь можете не сомневаться. Мухаммед Калчуке, жооп бересиздерби? Ну, я в своем докладе привел, что Алардын сап башында Кыргыз Республикасынын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков турушу шарт. Себеби республикалык штаб өткөн жылдын 26 январында түзүлгөн. 2 ай президент баш болуп жайбыракат жүрө беришкен. Ишкерлерибиз, ыктыярчылар, дегеле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө. Мындан ары да бекем ынтымакты, кирелген биримдикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде, ар бир жаран өз үй бүлөсү, балдары үчүн жоопкер. Менин жоопкерчилигим элимдин алдында. Ал эми учурда мыйзамсыз отурган жогорку кеңештин жоопкерчилиги сап башында турууга тийиш. Парламент керек болсо 1 ай мурун, керек болсо кече 1 түндүн ичинде өкмөт сага эмне керек? Законду өзгөртүп берелик деп бүгүн өзгөртүп, президентке кечиктиргесинен койгой түшкөн. Март айында эл менен чогуу карантинге тарап кеткен жогорку кеңеш жайлата күздөтө кыйналган элдин жонуна мыйзамсыз айлык алып келе жатат. Коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, 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 коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, кет, кет. Ал эми учурдагы өкмөт башчылары Абылгазиев, Боронов жана башкалар тууралуу албетте сөз кыска. Эмне деген заманга алып келдиңер, я бийлик. Силерге ушу до конца ишенип турбадыкпы, кою эми минтпейлик, тигинтпейлик деп. Эмнеге алып келдиңер, Пандемияга байланыштуу өткөн жайда эле саясатчы Эмилбек Каптагаев улуттук комиссия түзөлүү деген сунуш киргизген. Бул сунуш учурда дагы деле күчүндө. Ал эми башкы прокуратура пандемияга байланыштуу бир катар кылмыш иштерин козгогон. Пандемия убагында сизге айтпадым азыр 18 бизде кылмыш бар. Бул кылмыш бизде дегеним кандай? Биздин көзөмөлдө да. Бул эми укук коргоо органдары тергеп жатат. Ошонун алкагында мүмкүн сиз айткан азыркы премьер-министрдин атасы жөнүндө да мүмкүн тергелип аткандыр. Бул кече 2 күн болду айтылганына билесиздер, биз маалымат ала элекпиз. Райондун прокурорлору бул жерде коллегияда жүрөт. Бул боюнча кызыксаңыз маалымат алып, иш катталганбы, кайсы деңгээлде биз маалымат беребиз. Бирок мындай жарандык окууга даяр эмес элди кыргынга алып келген мамлекеттик деңгээлдеги ири кылмыш муну менен чектелип калууга тийиш эмес.
Керек болсо эл өзүн өзү коргоого аргасыз болгон бул окуяда байыгандар, атамекендик өндүрүшчүлөрдү кысымга алган окуялар дагы арбын болгон. В России мы получили прям аккредитационный орган, выдал нам сертификаты с лабораторными исследованиями. То, что да, эта ткань соответствует таким-то параметрам, да, она медицинская на самом деле. То, что качество пошива, да, оно подходит. На этой основе мы взяли декларацию соответствия, сертификаты происхождения, да, сертификаты ЕС. То есть по всему таможенному союзу мы имеем право реализовывать данную продукцию, осуществлять поставку. Вот. Но наше правительство не дает нам, к сожалению, разрешения на экспорт. То есть они и сами внутри не дают, отдают Китаю, да, сейчас, и нам не дают, и не дают нам возможности вывоза, да, экспорта. Потому что есть, Россия просит, Казахстан просит у нас, но мы не имеем права вывозить. Как нам дальше быть? Сколько людей остаются без работы? Ал эми кызматтан кеткен вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева каза болгондордун санын 4000ден ашуун экендигин айтып чыкты. Башкысы акыбалы оор болуп жаткан 1000ге жакын адамдардын өмүрүн сактап калуу үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Өзгөчө басым менен айтылчу сөз, ооруканаларда бейтаптардын абалы оор болуп, узак убакытка стационарларга дарыланууга туура келип жатат. Ошол себептен койка орундардын жетишпей калуу коркунучу турат. Бир мобилдик топтордун бүгүнкү учурда биз мобилдик топтордун үймө-үй кыдыруусун токтоттук. МК каналы буга чейин пандемия учурундагы кеткен каражаттар, жабыр тарткан ишкерлер туурасында ийгиликтөө жүргүзүп талкуу жасаган. Слышим то, что контракты эти уходят в Китай. До каких пор мы будем кормить китайский народ? Почему бы эти деньги не оставить в государстве? Почему наше правительство не может нас поддержать, да? Если у нас есть полностью вся документация, если мы можем выполнить это по срокам, по цене мы даем цены ниже, чем дает Китай. Ошондой эле бул маселеге байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлигине, Финансы министрлигине жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине кат менен кайрылганбыз. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги биз сураган маалымат Каржы жана Саламаттык сактоо министрлигинин сайттарында ачык маалымат катары турганын, ошондон таанышып алышыбыз керек экенин билдирген. Ачык маалыматтар менен иш жүргөн болсо, кеткен вице-премьер-министр баш болуп, өлгөн адамдардын санынын көптүгү, азыр ачыкка чыгып жаткан уурдалган акчалар тууралуу ким жооп берет? Чолпон Ата шаарында 60 орундук койка орун даярдоо үчүн 20 миллион сом корогон. Ал эми Каракол шаарында жарыгы жок 25 койка орун 25 миллион сомго турган. Ким ишенет, мындай окуялар өтө көп. Алынган күм жардам боюнча дал келбестиктер арбын. Тышкы иштер министрлиги 2,8 миң СИЗ жана 50 ИБЛ аппарат алынгандыгы тууралуу маалымат берсе, Саламаттык сактоо министрлиги 1,3 миң СИЗ жана 40 ИБЛ аппараты күм жардамга келгенин маалымдайт. Ортодогу жабдуулар кайда кеткен? Жай турмушта Клексан дарынын баасы 28 миң сомго чейин чыгып кеткен. Өлкөнүн колунда бар жарандар берген жардамдардын эсебин тактаган адам жок. Алар милдеттүүдө гана кыйынчылыкта аттар аталып ошол бойдон эстен чыкты. Asıl bir tokum mingenim, salkın tör jaylı жүргөнүm, eriktim жылкы кайтарып эртерек келчей сүйгөнүм. Кыскасы суроо көп, жооп жок. Эми минтип коронавирустан каза тапкандардын туугандары митингге чыгууда. Элдин көбү больницада кыйналып жатып өлдү. Эми ушул өлгөн элдин убалы кимге? Ошол биздин министратка, Жээнбековго ушулардын халатный жасаган мамилесинен ушунча эл өзгөрүп кетти. Ошого ушулар жооп берсин.
Мындай мамлекеттик деңгээлдеги ири кылмышка ведомстволор аралык комиссия менен чектелүү туура эмес. Ошондуктан тез арада улуттук деңгээлдеги комиссия түзүлүп, ага бардык катмардын, жөнөкөй жарандардын киришин талап кылабыз жана АМК каналы аталган комиссияга мүчө болуп кирүүгө даяр. Адамдар матери одиночки bir ayda 800 сомдон алат bir балага. 800 сом bir балага bir ayda. Өкмөт качы керек да. Өкмөткө да айтып атабыз. Улуттук комиссиянын иши жоопкерчиликти билбеген, элдин кайгысынан акча жасаган, элди орто жолдо таштаган саясатчыларга, чиновниктерге, бизнесмендерге, шылуундарга сабак болсун. Жаңы бийлик бул сунушту эске алат деген ойдобуз.